колдонуп таштап кетишти. НАТО саммитинде Зеленскийдин ыңгайсыз абалда калган сүрөтү тарады. Twitter колдонуучулары Владимир Зеленскийдин Вильнюстагы НАТО саммитинде жалгыз турганын талкуу кылышууда. Бул тууралуу РИА Новости ишкер Kim.com'дун баракчасына таянуу менен жазып чыкты. Германиялык, финляндиялык ишкер жана Mega Upload ири файлдык хостинг сервисинин мурдагы ээси Kim.com өзүнүн баракчасына Түндүк Атлантикалык альянстын лидерлеринин жолугушуусунан сүрөт жарыялады. Иш чаранын калган катышуучулары бири-бири менен сүйлөшүп жылмайып турганда интернет колдонуучулардын көңүлүн Украинанын капыланган президенти Владимир Зеленскийге бурушкан. Twitter колдонуучулары алар аны колдонуп таштап кетишти. Зеленскийдин күнү бүтүп калдыңдын өт деген пикирлер жазылууда. Зеленскийдин күнү бүтүп калдыңдын өт деген пикирлерди жазышууда. Белгилей кетсек, 11-12 июлда Вильнюста НАТОнун саммити өтүүдө. Бул тууралуу Nextlive Telegram каналы маалымдады. Эске салсак, буга чейин Зеленский НАТОго мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери Украинанын НАТОго кирүү өтүнүчүн колдобой турган болсо, саммитке катышпай турганын айткан. Dear journalists, on our agenda we have, I think. Токтогулда Көк бөрө командасынын капитаны Баңгизат менен кармалды. Токтогулда Көк бөрө командасынын капитаны кармалды. Анын үйүнөн Баңгизат менен ок атуучу курал табылган. Бул тууралуу Ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милицияга Бишкек шаарынын аймагында көп убакыттан бери ири өлчөмдө гашиш Баңгизатын сатып келген кылмыштуу топ боюнча ыкчам маалымат келип түшкөн. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын аймагынан Баңгизатын сатуучу катары мурда соттолгон жаран 1981-жылы туулган жаран аныкталган. Шектүү жаран Жалал Абад облусунун Токтогул районунда туулган. Учурда Токтогул районунун Көк бөрө ат оюндар боюнча курама командасынын капитаны. Рейдтин жүрүшүндө 7-июль күнү саат 23:00 чамасында Бишкек шаарында жарандын башкаруусундагы Mercedes-Benz 814 үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа токтотулган. Унааны текшерүү учурунда табылган банкада Баңгизат жасоочу аппараттар, ширеңке кутучасы түрүндөгү 2 даана Honey Bag Basic Kit 5 фирмасынан чыгарылган темирден жасалган тор бар болгон. Андан аркы жарандын жашаган жеринде өзгөчө жыты бар кочкул жашыл түстөгү тегерек формадагы зат табылган. Экспертизанын жыйынтыгында бул зат 62,32 грамм салмактагы гашиш Баңгизаты болуп чыкты. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Ошондой эле Баңгизат даярдоочу челек жана буюмдар табылды. Ал эми үйдүн короосундагы жашыруун жайда тиешелүү документтери жок, ок атуучу курал сакталып турган. Учурда бул факты боюнча экспертиза дайындалды. Шектүү 2 айга камакка алынды. Булак Сереп KG.